Ассалому алейкум, биздин кадырлуу, сүйүктүү, сонун досторубуз баарыңыздарга салют деп салам айтам дагы. Кызматымды баштадым. Атым Аку. Эгерде сиз ушул YouTube каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып коюңуз. Катталган болсоңуз, анда жакындарыңызга бизди жарнамалап, ссылкаларды жөнөтүп, шилтемени бөлүшүп кетсеңиз, албетте кубанычта болобуз. Жана ар бир темада сиздин алтындай болгон пикириңизди күтөбүз. Ошондуктан ылдый жакка жазып койгонду унутпаңыздар. Мен болсо атым Аку. Жана бүгүн сиздер менен максатка жетүүчү кадамдар жөнүндө сөз кылабыз. Максатка жеткирүүчү кадамдар жөнүндө. Мурунку уктурубузда биз максаттуулук жөнүндө сөз кылганбыз. Мурунку подкастта эсиңердеби? Адам максаттуу болгондо анын өзүнө болгон баасы, ишеними жогорулайт дегенбиз. Эми болсо бүгүн максаттуулук жөнүндө сөз кылалычы. Максатты кантип эффективдүү коюш керек? Мисалы, жөнөкөй эле айталы, мен быйыл унаа алгым келет. Унаа дедик, эми ага кантип алам? Анан кийин күзүн келип, кыш келип, 31 декабрда быйыл аябай машина алгым келди эле, бирок албай калдым да. Акча жок болуп калды. Дешибиз мүмкүн да. Ооба, дайыма чындыгында бул жашоодо ушундай боло берет, Же болбосо не деп да максат коебуз. Быйыл бир Турцияга барып салып келейин дедим эле, аябай болбой калды дейбиз да. Же болбосо мен ушул быйыл жумушумду өзгөртөйүн дедим эле, бирок болбой калды. Мен окуйн дедим эле, болбой калды. Деген ушундай сөздөрдү көп уктуңуз беле? Мунун себебинин баардыгы максат эффективдүү коюлбаганынан улам экен. Анда келиңиздер, мен алдыда сөз кылып берейин, андан кийин максатты кантип эффективдүү коюуну психолог, адистер сунушташат. Мына ошону менен бөлүшөм. Максатты кантип коюуну ойлонуудан мурун эң негизгиси ушул максаттарга жетиш үчүн чыныгы мотивация барбы? Мына ошону ойлонуңуз. Биздин алдыбызга койгон максаттар баягы бир катар мүнөздөмөлөр бар экенин дагы эске алышыбыз керек. Ошондуктан конкреттүү максаттардын тиздемесин иштеп чыгыш үчүн алардын так жана конкреттүү болушу маанилүү да. Эгерде булар дагы өлчөнө турган болсо, анда бул оң констант. Анткени бул жетишкендиктин деңгээлин санаганга мүмкүнчүлүк жардам берет. Ошондуктан ошол максатты өлчөө үчүн сиз туура жолдо экениңизди билип, андан ары улантуу үчүн оң пикирди аласыз. Анан албетте анын үстүнөн иштейсиз. Максаттарга жетиш үчүн баягы мүмкүн болушунча жеткенге аракет кылыш үчүн сизге реалдуу максат керек да. Аларда реализм жогорку деңгээлде болуш керек, реализм. Албетте биз кыялданабыз, бирок эгерде кыял максатка айланса, демек ал реалдуу, мүмкүнчүлүктөрдүн бир бөлүгү, мисалы, сиз максатка жете алчу мүмкүнчүлүктөрдүн бир бөлүгү бул реалдуу болуш керек, жана биздин мүмкүнчүлүктөрүбүзгө, чектөөлөргө дагы туура келиши керек. Мисалы, жогоруда айтылган эле, мен мисалы азыр июль айы, мен күзүндө унаа алам дедим. Күз макул, октябрь деп коелу, Алдыда болсо июль, август, сентябрь, октябрь 4 ай. Сиз 4 айдын ичинде 7 000–8 000 доллар таба аласызбы? Бул реалдуубу? Тактап айтканда, биздин максатыбыз реалдуулукка дал келиши керек. Бизде фантазия эмес, жөн эле куруу кыял эмес, реалдуу максат болушу керек. Акырында алдыга койгон максаттардын белгилүү деңгээлде убактылуу болушу мүмкүн, Мисалы, биз убактылуу дегенде кандай? Убакыт менен чектелиши керек да. Убакыттылуу же убакыт менен чектеп максат коюу фактысы биздин максатыбызга жеткенге жардам берет. Кандайча? Эгерде сиз 4 айдын ичинде июль, август, сентябрь, октябрда унаа алам деген максатты койсоңуз, 4 ай деп убакыт койдуңуз. Демек, сиз ар бир айда 2000 доллардан акча табышыңыз керек. Албетте бул жерде сиздин ичип жегениңиз, үй бүлөлүү болсоңуз, үй бүлөңүз жок болсо, басып турган, мисалы, достор менен жолугушуу деген баардык чыгымдарды эсептеп чыгарып салганда сизде 2000 доллар калышы керек. Макул, 1,5 дейинчи. Бул реалдуу. Эгерде жок, Аку, мен деген айына 2000 доллар таппайм десеңиз, анда ары карай жылдырыңыз. Анда мен октябрда эмес, эмки жылдын май айында унаа алам деп, ошондо сизде 10 ай болсо, 10 айдын ичинде канчадан акча чогултушуңуз керек? Жок, бул реалдуу эмес экен. Анда мен кийинки күздө алайын деп туруп, кийинки күз сентябрда мен сөзсүз Кудайым буйрса унаа алам деп убакыт менен чектеңиз. Же болбосо жөнөкөй эле бул арыктоо, Мисалы, эмки жылы арыктабасам, эмки жылы жайында мондой болбосом деп, быйыл жайында айтып аткандар көп болсо керек. Эмки жылы купальник кийгенде элдин баары десе деши мүмкүн да. Бирок ошол арыктоо анда азыр башталышы керек. Мен ай сайын 1 же 1,5 же 2 килограммдан арыктайм деп, караңызчы канчалык маанилүү.
максаттарды коюуда кандай кадамдар аткарылышы керек? Мисалы, анын толук тизмесин түзөсүз да. Жашооңуздун кайсы бар тармагында бардыгын жакшы идея болобу, бул жашооңузга кошуңуз. Өзгөртүүнү же модуляциялоону каалаган нерсенин бардыгын тизмеге жазып, көзгө көрүнүктүү кылып коюп коюңуз же илип коюңуз максаттарыңызды. Кийинки кезекте максатка жетиш үчүн жогоруда айтылгандай эле белгилүү бир убакытты белгилеңиз да. Белгилүү бир мөөнөттү белгилөө бул максатты уланта бербөө жана ага мүмкүн болушунча көбүрөөк көңүл буруш үчүн маанилүү. Тактап айтканда анын баягы дедлайны же жарактуу мөөнөтү бар да. Үчүнчүдөн, максаттарды мүмкүн болушунча тактаңыз. Жогоруда айтылгандай баягы жетишилген максаттардын убактысын чектөө керек дебедикпи? Мисалы, мен 4 жумада француз тилин үйрөнөм. Же болбосо мен күн сайын саат 8ден 9га чейин спорт залга барам деген сыяктуу максаттарды карап чыгыңыз. Көрсөтүү фактысы адаттын пайда болушуна шарт түзөт. Анткени сиз каалаган нерсени так билесиз. Качан, кайда барасыз? Бул так. Андан тышкары жалпылыкты токтотуңуз да. Мисалы, мен кесиптик карьерамды өркүндөтөм. Же ден соолукту чыңдагым келет. Же болбосо мен бул аспирантураны же магистратураны бүтүргүм келет. Жумасына 5 күн жашылча жемиш жегим келет. Жалпылабай конкреттүү түрдө бөлүңүз. Андан тышкары максаттарды колдонгон максаттарды аныкташ керек да. Мисалы, алардын негизделген максаттары бар да. Бул максатта алып келген себептерди ойлонуп жана эстөө дагы абдан маанилүү. Мотивация бар, мотив бар. Мен эмнеге француз тилин үйрөнгүм келет? Анткени мен эмки жылы жазында Францияга же болбосо Парижге барам. Ал жактан ушундай жумушта иштейм деген сыяктуу кылып тактап алыңыз. Анан сизге мотивация керек. Качан сиз тил үйрөнгүңүз келбей, чарчай баштаганда, жок, кереги жок дегенде, көз алдыңызга Парижди элестетиңиз, өзүңүздүн ал жакта котормочу болуп жүргөнүңүздү же гид болуп жүргөнүңүздү элестетиңиз дагы, анан тапкан акчаңызды эстеңиз, ошондо сизге мотивация пайда болот. Жок, мен муну кылышым керек деп. Ар бир максатты аткаруучу милдеттерге дагы бөлүштүрүп алыңыз. Ошол максатка жетиш үчүн сиздин баягы аткарыла турган планыңызды иштеп чыгарыңыз. Анткени иштелип чыккан ошол максатка жетүү деңгээли гана аны баалаганга мүмкүн. Мисалы, чың алып ашыкча килограммдан арылыш үчүн сизге эмне керек? Маалыматты тап, керектүүңүзгө ылайык спорт менен алектениш керек. Же спорт залга барасыз, же сууга түзөсүз. Сизге ылайыктуу машина болобу, же класстар болобу, же курстар болобу. Эмне сизге ылайыктуу, ошону тандаңыз, дайыма барыңыз. Анан албетте кайсы бир азык-түлүктөрдөн баш тартыңыз жана кайсы бир азык-түлүктөрдү рационуңузга кошуңуз. Жана ошол максат үчүн кам көрүш керек, достор. Эмне түрткү берет, эмнени кыялданасыз, эмне үчүн өзүңүздүн издөө жүргүзгөн, эмнеге өзүңүз ошону каалап жатасыз, өзүңүзгө издөө жүргүзүңүз. Андан кийин каалаган нерсеге көңүл буруп, аны өздөштүрүп, актерлукту баштаңыз. Тагыраак айтканда, сиз эмнени кылгыңыз келсе, болду, мен бүгүн баштайм деңиз. Же болбосо, мен 10 июлда баштайм деңиз, дагы баштаңыз. Күн сайын максаттарды жакындаткан бир нерсе жасаңыз. Мисалы, француз тилин үйрөнсөңүз, күнүнө 10 сөз. Бул дагы жакшы. Күн сайын максаттар жөнүндө ойлонуп, мезгил менен ийгиликтерге көз салып туруңуз. Мен 50 сөз жаттап койгон турам. Аку молодец, мен 10 сөз жаттап койгон турбаймбы деген сыяктуу кылып күнүнө анализ жасаңыз. Саатыбыздын соңку мүнөттөрү буну акылдуу максат деп коет экенбиз, эффективдүү максат деп коебуз, же болбосо максаттын кадамдары. Качан гана биздин максатыбыз кадамдарга бөлүнүп, дедлайн коюлгандан кийин, убакыт менен чектелгенден кийин гана ал ишке ашат деп кепилдик берсек. Эгер ал кыял бойдон кала берсе, анда ошол бойдон кыял бойдон кала берет. Мен ушунча элем деген бойдон. Достор, баарыңыздарга максаттуулук каалайм. Жана максатыңыздарга жетиңиздер, өзүңүздөрдү өркүндөтүп, өзүңүздү бактылуу сезиңиз. Сиз бактылуу болуш үчүн жаралгансыз. Ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Катталыңыз, биз менен чогуу болуңуз. Жана достор, +1 301 760 60 70 WhatsApp номеру дагы кызматта. Ал жакка сурооңуз болсо, сунушуңуз, пикириңиз болсо жазыңыз. Күтөбүз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.